Энделе бул аптада ийимге келген жаңы министр кадрларды алмаштырды. Мында милициянын бир топ жетекчилери кызматтан алынып, 12 кызматкер административдик тартиптик жоопкерчиликке тартылды. Буга чейин мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков ички иштер министрин кабыл алып, милициянын дарегине көлөкө түшүргөн колу таз эмес жетекчилерди тазалоо керектигин айткан болчу. Бул аптада Коомчулук Шадиевди издөөгө алды. Кылмыш иши козголгон мурдагы биринчи вице-премьер-министр Бирбол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевдин чет өлкөгө дарыланууга кеткенин буга чейин жардамчылары айтып чыккан болчу. Бирок улуттук коопсуздук кызматы бул маалыматты четке какты. Бул окуядан кийин кылмыш иши козголгон саясатчылардын жоопкерчиликке тартылбай калуусуна байланышкан бир топ суроолор жаралды. Мына ушул жана башка окуяларга Жума хроникасы кенен токтолот. Дүйшөмбү, 30 апрель. Сузак районундагы Көгөр дарыясын 1,5 миллион куб көчкү бүгөп калды. Мындан улам Жалал Абадка өзгөчө кырдаал жарыяланды. Өзгөндөгү Кара Дарыя каналында суу ташкындоосунан улам 200 гектар айдоо жери коркунучка кептелди. Буга жеке ишкерлердин дали казуу иштерин жүргүзүп жаткандыгы себеп. Ош шаарынын Туран Кичи районунда өрт чыкты. Тилсиз жоодо адам өмүрүнө коркунучу келген жок, бирок 4 турак үй толугу менен күлгө айланды. Чейшемби, 1 май. Бажы кызматкерлери 30 миллион сомдук товарды аткезчилик жол менен Кыргызстанга киргизгени аныкталды. Бишкектеги жылуулук электр борборундагы кырдаалды иликтеген депутаттык топтун корутундусу толук даяр болду. Документке комиссиянын 12 мүчөсү кол койду. Ош облусунда терс агымдарга азгырылып, Сирияга кеткендердин эң көбү Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүндө болуп чыкты. Шаршемби, 2 май. Бул күнү Жалал Абадта мектеп окуучусу бычакталып каза болду. Шектүү катары 17 жаштагы өспүрүм кармалды. Ак жол көзөмөл өткөрмө пунктунан 10 жаштагы кызды алып чыгууга аракет кылган испаниялык жаран кармалды. Ош облустук прокуратурасы Акбура дарыясынын корголгон жерин мыйзамсыз ижарага берүү фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Маалым болгондой, Ош мэриясынын токтому менен 2017 жылдын декабрында 1300 чарчы метр жер жеке жака, 1900 чарчы метр жер ижарага берилип кеткен. Бейшемби, 3 май. Бишкекте 7-класстын кызын башка мектептин кыздары сабап кетишти. Окуя Свердлов районундагы Учкун Кичи шаарчасында 2 май күнү жүз берген. Токмоктолгон кыз учурда ооруканада. Жалал Абад шаарындагы орто мектептин айнектери талкаланды. Ага шектүү катары коңшулаш мектептин 20 чакты окуучулары жана бир нече балдар кармалды. Кыргызстанда кенеден жабыр тарткандар көбөйүп жаткандыгы маалым болду. Бул абал өзгөчө өлкөнүн түндүк тарабында көп катталууда. Жума, 4 май. Ысык көл облусунун Каракол шаарында Чарбалык каналдан суу ашып, үйлөрдүн короолорун каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча шаардын Токтогул көчөсүндөгү 3 үйгө суу кирген. Жогорку кеңештин Ата Мекен фракциясы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин аларча резиденциясында курулган Ак сарайдын мыйзамдуулугун териштирүүнү башкы прокуратурага тапшырды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу 15 майга чейин камакта калтырылды. Мындай чечим Алматынын шаардык соту тарабынан чыгарылды. Окуучулардын бүтүрүү кечесине акча чогултулса, мектептердин директорлору жана мугалимдери иштен айрылышат. Учурда мектеп директорлоруна ата-энелерге шан шөкөт менен коштолгон иш-чараларга каражат жумшоону чектөө боюнча жыйындарды өткөрүү тапшырылды. Саламатсыз урматтуу телегөрүүчү, Нур телеканалынын эфиринде Жума топтому, студияда Мерим Абдилажанова.
Кыргызстандын баш мыйзамы кабыл алынганына 25 жыл толду. Өлкө 1991 жылы эгемендикке ээ болгондон кийин 1993 жылдын 5 майында өлкөнүн жаңы конституциясы кабыл алынган. Легендарлуу аталып жүргөн ошол учурдагы парламенттин 350 депутаты кабыл алган баш мыйзамда өлкөдө күчтүү президент, экинчи жагынан чечүүчү ролго ээ болгон парламент болуп, бийликтин тең салмактуулугу сакталып турган. Бирок бул баш мыйзам 1 жылдан кийин кайра өзгөртүлүп, өлкөдө 2 палаталуу парламент түзүлгөн. Тең салмактуулук бузулуп, президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилген. Кийин конституцияны оңдоп түзөмөй күчөп баштады. Ар келген бийлик өз ыгына жараша ылайыктап баш мыйзамдын баркын кетирген сынды. Мындай аракеттин арты 25 жылда 9 ирет өзгөрүүгө дуушар болду. Өлкөнүн башкы мыйзамы 1996 жылы, 1998 жылы, 2003 жылы, 2006 жылы, 2010 жылы, соңку өзгөрүү 2016 жылы референдум жолу менен өзгөртүлгөн. Бул жылдар аралыгында өлкөдө революциялык жол менен 2 жолу бийлик алмашты. 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин Кыргызстан баш мыйзамын өзгөртүп, парламенттик башкаруу системасын тандап алган. Бирок референдум жолу менен 2016 жылы дагы бир ирет өзгөрттү. Бул өзгөрүү экс-президент Алмазбек Атамбаевдин күчтүү каалоосу менен ишке ашканы айтылат. Анын негизинде премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейтилген. Эми 2020 жылга чейин өзгөртүүгө тыюу салган. Бирок соңку мезгилде конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу демилгелер дагы эле күчүндө турат. Башкысы баш мыйзамдын өзгөрүүсү өз ыгына жараша жүрбөй, элдин мыйзам талаасындагы татыктуу турмушун турукташтырып бергенде, бүгүн максаттуу келечектин багытын туман каптабай, ишенимдүү кадам ташталмак. Кыргызстанда 5 май баш мыйзам кабыл алынган күн. Бул дата кызыл менен белгиленип, эс алуу күн деп жарыяланган. Ага ылайык бүгүн майрамдын урматына кыргызстандыктар эс алышууда. Деген менен Конституция күнү жогорку деңгээлде белгиленбей жүргөнү айтылып келет. Тунгуч президент Аскар Акаевдин тушунда баш мыйзам 4 жолу, Курманбек Бакиев бийликте турганда 3, Атамбаевдин тушунда 1 ирет өзгөртүлгөн. 2010 жылдагы бийлик алмашуудан кийин Конституциянын жаңы редакциясы бекиген. Андан 6 жыл өткөн соң былтыр 11 декабрда референдумда кабыл алынган баш мыйзам быйыл 15 январда күчүнө кирди. Бирок бир катар ишмерлер ага каршылыктарын айтып чыгышканы менен андан майнап чыккан жок. Алмазбек Атамбаевга айтар элем, ушул азыркы Конституциянын долбоорун окуп койбойсузбу деп. Балким ал киши окуса, окуй, мен окубай туруп эле макулдугун берип коюпмун. Бул жерде баары тең туура эмес деген жыйынтыгын айтар. 87 баланын каны менен 40 чыга элек. Ош окуясындагы мыкаачылык менен өлтүрүлгөн балдардын 40 чыга элегинде ушул референдумду 90% менен кабыл алдыртып, өткөртүп, анан 2020 жылга дери өзгөртүлбөйт деп айтып ушундай кылган, бул эки жүздүүлүк эмес. Бул мыйзам алдында жооп бериш керек. Бул арада мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаров Кыргызстандын баш мыйзамына кайрадан өзгөртүү киргизиш үчүн 3 сунуш чыгарганын билдирди. Анда элдик курултай институтун бийликти көзөмөлдөө орган катары бекитүү, жогорку кеңеште аралаш системада шайлоо, 50% партиялык, 50% бир мандаттуу шайлоо жана сот системасын парламенттеги партиялардын таасиринен чыгаруу керектиги айтылды. Ушул 3 сунушту Конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биз өзүбүз жазып чыгабыз. Аны парламенттен да талап кылабыз. Эгер алар 2020 жылга чейин болбойт деп кабыл албай койсо, анда биз күзгө чейин 300 000 кол топтойбуз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевга мурдагы жылы референдум өткөрүп беришкен. Атамбаевга болот дагы эмне үчүн 300 000 адамга болбойт? Эгер жогорку кеңеш ошондо да биздин талаптарды аткарбаса, анда биз парламенттин өзүн таратуу маселесин көтөрөбүз. Биз 8 жылда 25 жылдан бери 8 жолу референдум өткөрүп турук. 8 жолу конституцияны өзгөрүп турук. Бирок ошонун жыйынтыгында биз мамлекетте өзгөрүүлөрдү алып келе алдыкпы? Мен ойлойм, бардыңар билесиңер, эч кандай мамлекетте өзгөрүүлөрдү алып келе алган жокпуз. Биз кандай мамлекет дүйнөдөгү жакыр болсок, азыр деле ошол жакыр мамлекет бойдон калып атабыз.
Жыл өткөн сайын кыргыз бийлигине баш мыйзам укуктук документке эмес, саясий куралга айланып калгандыгы айтылат. Анткени Конституцияда көрсөтүлгөн мыйзамдар четте калып, жеке тараптар үчүн гана иштелгени кошумчаланат. Ушул Конституция мен оюмча элдин өзүнүн элдин шартына, менталитетибизге, чет өлкөнүн положенияларын, чет өлкөнүн программаларын гана алып эле биздин элдин сознаниясына, биздин системага киргизип атат тилекке каршы. Бирок элдин кызыкчылыгы, элдин менталитети, элдин көз карашы, элдин жашоо шарты, кыргыздын өзгөчөлүктөрү эске алынбай калып атат. Ал ортодо өткөн жылы Жогорку Кеңеш референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун кароого чогулган кезде Конституциянын түп нускасы кайда экени белгисиздиги маалымдалган. Аны издөөгө алышып, эч ким билбей коомчулукка шылдың болгон жайы бар. Бул көрүнүш коомчулуктун кескин сынына кабылса, куудулдардын сатирасын айланып күлкү болушкан. Бакиев алып кетип калып ошону. Көп нерсени ошондон көрүп атышты эле. Бакиевке чейин турган. Неме? Отунбаеванын үйүн карап көрдүңөрбү? Аксакал киши да түшүнбөйт. Карадык ата жок экен алды. Аякта деле жок. Жок, таппай атабыз ошо. Тапсак эле үйгө барат элем. Өзү деле анча. Айылда Акылбектин үйүн карап көргүлө балам. Ошонун жана чоң бала саар кол туткагыраак чыккан ошо. Эске салсак, бир нече жыл мурун Өмүрбек Текебаев байма-бай маалымат жыйындарын берип, сепаратист Кадыржан Батыров менен байланышы жоктугун билдирип жатып, 2010 жылдагы башаламандыкта бир гана баш мыйзамды жазуу менен алектенүү милдетин аркалаганын айткан жайы бар. Бирок убакыттын тардыгынан күнү-түнү иштөөгө мажбур болгонун билдирген баш мыйзамдын атасы өзү жазган Конституциянын түп нускасы кайсыл жерде экенин айтпай жатканы коомчулукту таң калтырбай койгон эмес. Эл оозунда жеке кызыкчылык үчүн тымызын өзгөртүлгөнү айтылып жүргөн баш мыйзамдын түп нускасынын жок экендиги негедир кеч билинген. 2010 жылы референдумда кабыл алынган мыйзамдын түпкү нускасы президенттин аппаратында жок. Биз архивден издедик, ал жерде жок. Түпкү нускасы кайсы мамлекеттик органда же болбосо кайсы бир мамлекеттик чиновник экендиги азырынча белгисиз. Конституциянын түп нускасы, оригиналы жоголуп, мына коомчулукта эле эмес, баягы эл аралык деңгээлде бир топ мындай аброй алып келбеген бир көрүнүштөр болду да. Мына ошонун өз элеминен айтып атат. Биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү, суверендүүлүгүбүздү баягы баалай албагандыгыбыз. 25 жылдын ичинде 9 жолу өзгөртүүгө дуушар болгон баш мыйзам азырдагы чийкилиги айтылып, ага толуктоолор киргизилиши зарылдыгы кошумчаланат. Эл ичинде 1993 жылы кабыл алынган алгачкы Конституцияга кайтуу керек деген ойлор да басымдуу. Бирок бул аралыкта баш мыйзам эл үчүн иштеди деп айтуудан алыс. Конституция үчүн иштебейт. Эмне үчүн дегенде чоң бийлик президенттин колунда болуп туруп, жоопкерчилик жок болуп калды. Негизи мыйзамда дагы, Конституциядагы канчалык кыйгарым укугуң көп болсо, ошончолук жоопкерчилик болуш керек. Көп болуш керек. Андай болгон жок да, аткаруу бийлигинин укугу аз, жоопкерчилиги чоң болуп эле аткаруу бийлигинен өкмөт алмаштырды. Мына ошентип биздин парламент Конституция туруктуу болгон жок дагы, ага карата өкмөт да туруктуу болгон жок. Бийликти канчалык чогултуп колума алып алам деп монархияга окшогон бийликти алам деген кишилер айла жоктон тарыхый ситуация болуп турган революция болду. Атамбаев кеткенден кийин анан реформалар болуш керек. Биз бул талапты жылдын башынан бери эле коюп келатабыз. Секциялар 20-жылдан баштап Кыргыз Республикасы кандай конституция менен иштейт. Мына ошону бардык саясий күчтөр олтуруп алып, иштеп чыгышыбыз керек. Кайда баратабыз дегенге жооп издебей, кайда келдик деп ушуга жооп издешибиз керек. Белгилей кетсек, Кыргызстандын легендарлуу парламенти 1993 жылдын 5-майында өлкөнүн баш мыйзамын кабыл алган. Андагы конституция 1 жыл бою жазылып, 10 000 кишиден сунуш пикирлер келип түшкөн айтылат. Коомдук талкуудан өткөн документти парламент 2 ай бою талкуулап, анан кабыл алышкан. Азыркы тапта тилекке каршы мындай көрүнүштү тарых беттеринен гана окуп калдык. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бул аптада түндүк-түштүк маселесин козгогондорго каттуу чара көрүлөт деп айтты. Ал бул оюн 3-майда Ысык Көл облусунун Тоң районунун жашоочулары менен жолугушуусунда Кыргызстандын бүтүндүгүнө шек келтирип, аймак аралык кастыкты козгогондорго кескин чаралар көрүлөрүн эскертти. Ал акыркы учурларда президент Жээнбеков кландык бийликти орноткону жатат деген пикирди коомго сиңирүү аракеттери
күчөп жатканын белгиледи. Ыгы келсе да, келбесе да, чагымчыл максатта түндүк түштүк маселесин көтөрүп жаткан топтор бардыгын, бул маселени таңоолап жаткандарды өзүнүн бузуку саясатын жүргүзгүсү келгендер деп баалады. Өлкө башчысынын бул айткандарына негиз бар болчу. Анткени соңку кездерде социалдык түйүндөрдө жаңы кадрдык дайындоо жагдайын түндүк түштүк маселеси менен байланыштырган баракчалар байма-бай жайылтыла баштады. Мында жерлигин көрсөтүп, жердешчилдик саясаты жүрүп жатат деген маанайды максаттаган топтор коомчулуктун оюн бургусу келди. Бирок ошол эле учурда трайбалисттик көз карашка каршы багытталган баракчалар да жайнады. Мындай иш-чаранын артында албетте кайсыл бир кызыктар адамдардын ич күптүүлүгү, арам ою жатарын бөркүндөй билгендер көңүл да бурган жок. Бирок ушул жаман адаттан, жердешчилик саясаттан тегеле арылбас болдук. Бир түндүк алдында биригип, уюткулу улуу журттун тарыхын кастарлап, ынтымагын бекемдеп, ырыскысын арттырып, жашоосун жакшыртып, келечегин гүлдөткөндө гана өлкөнүн өрүшү өсүп, өнүгүү жолуна түшмөк. Кыйчалыш кырдаал же бийлик бутактарындагы ыңгайсыз мезгилде түндүк түштүк жердешчилик маселеси көтөрүлө калат. Соңку кездери да айрыкча социалдык түйүндөрдө өкмөттүн жаңы курамы жана президент дайындаган атка минелердин жердиги жөнүндөгү талаш тартыш орун алып баштады. Аты жөнү жазылбаган белгисиз топтор пайда болуп, кадрдык дайындоолордогу жердигин сындаса, ошол эле учурда аларга антитрайбалисттер да жообун берүүдө. Бул ушул алакандай болгон кыргыз элинин бөлүп жарууга, ынтымагын ыдыратууга, же болбосо ошол бүгүнкү күндөгү эски бийлик менен жаңы бийликтин ортосундагы бир мындай тирештин, бир баягы от менен ойношкон бир тарапташтардын иши болуп атат да. Мына 22 өкмөттүн курамы келди да, аймактык тең салмактык деш керек болчу да. Эмне үчүн бир дагы таластык жок? Парламент депутаты Рыскелди Момбеков да өткөн айда жаңы өкмөттүн курамы бекилип жатканда таластан бир да министр жок деп нааразы болгон жайы бар эле. Ал жок дегенде бир министрди таластан койсо болмок экенин кошумчалаган. Мындай талап мыйзамда жазылбаганы менен бул илгертен сакталып келе жаткан норма дейт эл өкүлү. Өкмөттүн жамааттык курамы 21 адамдан турат. Талас кичинекей, калкынын санына жараша деп жок дегенде бир министрди таластан коюшса болмок. Бул мыйзамда жазылбаганы менен илгертен бери сакталып келген норма. Кечээ Кыргыз патенттин башчысы кылып Динара Молдошеваны дайындаганда Талас облусунан болот деп бадырайтып жазышты. Бул мына таластан дайындадык деген жооп болду окшойт. Бирок ал Баткенде төрөлүп ошол жакта өскөн экен. Өзүнүн оозунан деле таластын кызымын деген сөздү уга элекмен. Аймактык тең салмактуулук сакталышы керек. Ал эми жарандык активисттер соц тармактар аркылуу трайбалисттик көз караштагы пикирлерди жазып жаткандар атайын буйрутма менен иштеген фейктер экендигин айтууда. Алардын белгилөөсүндө айрым үчүнчү күчтөр өз кызыкчылыктары үчүн ушундай кадамдарга барып жатышат. Мына социалдык тармактарды деле алып карасаңыздар, өздөрүнүн аты жөнү жок эле бир фейктер түрдүү түмөн пикирлерди жазып атканын биз өзүбүз деле окуп атабыз. Ошонун эле ичинде түндүк түштүк маселеси түпкүсү ошол болуп туруп, экинчи бир чоң мындай бир маселени козутуп атат. Бул кландык башкаруу башталды деп атат да. Кландык башкаруу башталса, анда бүт баарын ошол мындай фактылар менен айтыш керек. Ыгы келсе келбесе да чагымчыл максатта түндүк түштүк маселесин атайлап козуп жаткан чагымчыл топтор бар. Мындай пикирди президент Сооронбай Жээнбеков Ысык-Көлдө жергиликтүү тургундар менен болгон жолугушуусунда айтып, мындайларды кутман элди иштен эритип, өзүнүн бузуку саясатын жүргүзгүсү келгендер деп баалады. Ошондой эле өлкө башчысы түндүк түштүк деп бөлгөндөргө катуу чара көрөөрүн эскертти. Мына Жээнбековдор кландык бийликти орнотуп жатат деп мына жазып атышат. Кээ бирлери түндүк түштүк маселесин көтөрүп атышат атайлап. Келсе келбесе дагы. Мемлекетти ичинен иритип, чиритип, экиге бөлүп, мемлекет жок кылып, анан бийлик элем дегендер да чыгып атат. Бирок мен айтып коеюн мынакей. Түндүк түштүк бөлгөнгө мен баары жол бербейм. Чараны жолун табам мен. Элдин, биздин тынчтыгын бузган, элди бөлгөндөргө мен чара көрөм. Эмне үчүн дегенде мен эки бийликтен көрдүм. Эмне үчүн кеткен? Эки бийликте. Бийлик мага элге журтка кызмат кылуу. Ошол эле учурда айрым серепчилер кыргыз саясатында аймактык жагдай маанилүү экенин айтышат. Бирок Сооронбай Жээнбековдун бул айткандарынын жөнү бар дешет тургундар. Андыктан бүгүнкү күндө коомчулук бөлүнүп жарылууларга чек кое турган убак келгенин коңгуроо кагууда. Но Сооронбай Жээнбековго биринчи кол салууну ким баштаганды коомчулукка маалым. Ошондуктан бул маселе өтө курчуп, көкөйүнө көк таштай тийгенден кийин жалпы коомчулуктун астында
чоң аймақта, чоң ишенимди жараткан коомчулуктасында бул пикирди айтышка мажбур болду да, Жээнбековду буга мажбур жеткизди. Биз кыргыз эли чарчап бүттүк. Коңшу колоңдордун астында арданып бүттүк. Коңшу колоңдор өнүгүп өсүп атат. Жакшынакай жолго түшүп атат. А бизде дайлы бири-бирин чукумай, бири-бирин көрө албай, анан коомчулукту экиге бөлүп, саясий бөлүктөргө бөлүү, жиктерге бөлүү, ушу менен биз өспөстөн туруп турабыз да ордубуздачы. Ошондуктан биз стабилдүү өнүгүү жолуна түшүш үчүн аймактык бөлүнүүгө бөгөт коюп, керек болсо ошолорго тиешелүү чараларды көрүш керек. Өлкөдө элди экиге бөлүү маселесин козуткандардын катарын айрым массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да толуктап жатканы өкүнүчтүү. Мындан улам алардын да жоопкерчилигин кароо сунуштары айтылууда. Гезитте болобу, телевидениеде болобу, же социалдык тармакта айтып, козутуп жатабыз да. Анан журналисттерди карап, анан карапайым эл, коомчулук анан ошондой жана жаман адатты үйрөнүп, анан бул мындай көнүмүш адатка айланып баратат да. Анан азыр бүт дүйнө жүзү биригип атат, улуттар биригип атат. Анан ооба оппозиция деген болуш керек, бирок бул ошол атаандаштык болобу, башка болобу, мындай бир цивилизациялуу жол менен болуш керек да. Трайбалисттик көз караш мамлекетти экономикалык, саясий, социалдык жактан артка тартпайт деп айтуу кыйын. Ал эми президент Сооронбай Жээнбековдун бул багыттагы кезеген сөмөйү коомду талкуу жаратып колдоого алынууда. Ошол эле учурда мамлекет башчысы кийинки кезде Жээнбеков кландык бийликти орноткону жатат деген пикирди коомго сиңирүү аракеттери күчөп жатканын белгиледи. Андан тышкары эч качан элди улутуна, динине, жерине карап бөлбөгөнүн, жалпы Кыргызстан элине кызмат кылаарын айтты. Гүлизада Төрөбекова, Темирлан Эрнес уулу, Жума топтому үчүн. Бүтпөгөн жер маселеси, чек маселеси, уусу, чуусу, дуусу дегендей. Бир эле жерди бир канча адамга сатып, бир чекке бир канча адам кызыл китеп алып алган, мыйзам иштебей, баш аламандык шартталган бир заманда жашап жатабыз. Уурусу күчтүү болсо, ээсин доого жыгат, акчасы болсо өз пайдасына чечтирип алат, жок болсо кайран ай талаада калат. Анан арыз муңун ар кимге айтат, тиешелүү жерге кайрылат. Жооп болбогондо каңырыгы түтөп, анан биз журналисттерге кайрылат. Биз аны коомчулукка алып чыгып, көңүлүн бурдуртканыбыз менен намысы бары козголот да, айрымдары уялбагандан өзүң уял дегенден кылып доома тартып, сотко берем деп коркутат. Мына ушундай жагдай менен июнь коогалаңынан жабыр тарткан 8 жаран кайрылды. Окуя мындай болгон. Ош шаардык бийлиги июнь каргашасынан жабыр тарткан 8 жаранга 5 сотиктен жер тилкесин бөлүп берген. Бул жер тилкелер дача конушунда жайгашкан. Алар жай баракат капчыгына карап үй салабыз деп жүргөн тапта ал чектердин дагы башка ээлери пайда болгон. Көрсө ал жер жеке менчикке сатылып кеткен экен. Учурда курулуш иштери башталып, айрымдары турак үйлөрүн түптөп алганга үлгүрдү. Башаламандыктын жеткен чегин караңыз. Эки тарап тең кызыл китептерин кучактап олтурушат. Бирине Ош шаардык бийлигинен берилсе, экинчиси Кара Суу району тарабынан алганын айтып бет кармашат. Эгерде кимиси $1000 берсе, ошонун пайдасына чечилип калуу тобокелчилиги бар экен. Теманы Датка Шабдан улантат. Ош шаарында чечилбеген жер маселесинин көйгөйлөрү дагы деле уланууда. Ага далил катары 2010 жылы июнь коогалаңына жабыр тарткан 8 жарандын көйгөйү. Жалпысынан аталган каргашада жабыр тарткан 16 жаран болгон. Алардын жарымы ар кайсы райондон болгондуктан Ош облустук бийлиги көмөк көрсөткөн. Ал эми шаарда каттоосу бар деген 8 жаранга кала бийлиги тарабынан жер тилкелери бөлүнүп берилген. Бирок так ошол шаардык мэрия берген жерлердин бүгүнкү күнгө дейри чуусу чубалып бүтпөй келет. Онон мурда келип мына жерде КГБ, СМБ, УВД, мэр, архитектор бүт баары келип, Алла көрүп турат. Ачык асман бүтүн жердин үстүндө турам. Ушуну аралап чыгышты. Эчтеке чыккан чыккан жок. Эми дагы мына неме май келип калды. Майдын мына 15-ине кийин шыр деп июнь келет. Азыр убакыт алтын. Ушунун тагдырын чечип берсе, мен да бир бала кылат элем го.
Жерди ченеп берүүдө архитектура кызматкерлери кылдат көзөмөл жүргүзгөн эмес дешүүдө. Даяр турган пайдубалдардын ордунда жеке менчикке берип жиберишкен. Эми анын кесепети эки жарандын тирешүүсүн пайда кылды. Мыйзам чегинде сен ол кагазды мага алып келбе. Сен ол кагазды укам. Sen ошондой лабыз кылгансыңбы? Жетем мен керек болсо деп. Туурабы? Жетем мен сени. Сен мага чыкпы? Бүгүнкү күндө бир жер тилкесине эки адам ээлик кылууда. Биринчиси жерге тиешелүү кызыл китеби болсо, экинчисинин Кара Суу районуна тиешелүү болгон актык кагаздары бар. Ошентип кызыл китебин көтөргөн 8 жарандын сотко берүүдөн башка айласы калган эмес. Кала бийлиги чырлуу жерлерди жарандарга өткөрүп бергени менен иштин жыйынтыгы соттошу менен уланган. Бирок мэриянын кызматкерлери чыгарган токтомун коргоого күчү жетпей жатканын кабарлашат. 2017 жылы 1 жыл мэрия каттадым. Мына кызыл китебиз бар десегем, милицияга бергиле дейт, сотко бергиле деди. Милицияга берсек деле тыянак чыкпады. Ошол Нуранов Кубаныч деген акча менен эле басып коет. Анан январь, февраль, март, мына апрелгече соттошуп атабыз. Областной сотто бүт бар жоктук ушу Нуранов Кубаныч деген акча менен басытат. Биз болсо мына кыйналганыбыз 6 жыл наракта, 2 жыл бер жакта болсо, биягы лагерь менен концлагерь болуп кетти. Чындык жок болуп атат. Турак үйлөрдү куруп алган жарандардын да өздөрүнчө чындыгы бар. Алар Кубаныч Нуранов аттуу жарандан жер тилкелерин сатып алышкан. Каражат коротуп алган жер тилкелери эми башка дагы бир тараптын менчигине өткөн. Жыйынтыгында жер башка жаранга, ал эми курулган тамдар башка адамга өтүп, эки ача маселени пайда кылды. Жашоочусумун. Биз 98-жылы мына госактын негизинде ушул жерлерди атам алган. Анан бул жерде мына каналдан өйдө учардан 3000ден ашык 3000дей жер участкасы бар. Ушу госакт менен. Ошолор баары жашап келе жатат. Ошонун негизинде эле биз да ушундай кылып госакт менен фундамент куюп үй салып атканда мен жок болгон ал учурда. Келген да мэриядан фундаменттин үстүнө тартып берип койгон. Бирок мен ошо 98-жылдан бери полный төлөмдөрүн төлөп мында квитанцияларды. Мамлекетке төлөнчү салыктарды, налогторду баарын төлөп жашап ушу деме болуп атабыз. Азыр участкам ушул жерде. Эскерте кетсек, шаардык бийлик жабыр тарткандардан 262 батир артып калганын айтат. Бирок бул жарандарга үй жетпей калгандыктан жер беребиз деп убада берген экен. Ошол салынган үйлөрдөн бир бөлмөлүү батир берсе болот эле деп үмүт артышууда. Чатырга чыгып, мына жерде 11 семья отурганбыз. 11 семьянын ичинен эми 8 жараныбызга жер берди, таризеп, инвестор менен үй салып беребиз деп токтомду чыгарып берди, жерди тартып берди. Анан эми Сооронбай Шариповичтин токтому ишке жарабаса, бизге эмне деген жооп болот? Ал кандай деген президент болот? Бизге кайтып ошол биздин өзүбүздүн жерибизди алып берсин. Колунан келсе бир комнатадан үй берсин. Бизге токтом чыккан болчу үйгө. Дача конушундагы талаштуу жерлерге Кубаныч Нуранов деген жаран ээлик кылат. Анын айтымында тиешелүү документтердин баары бар дейт. Бул убакка чейин да бир канча сот процесстери өткөрүлүп, шаардык бийлик жерге ээлик кыла алган эмес дейт. Алар боюнча мэрия бизди сотко берди, биз алпсыз деп. Мэрия 17 февралда, декабрда, 17 эмеде күчүнөн мыйзамды деп берилип, токтоп чыгарып берди 17 декабрда, 17 жылы. Алар областный сотко берди, областный сот күчүдө калтырып койду. Ал сотторго бүт ийне чейин териштирген. Жерди өткөзүп алуу жөнүндө бүт эмелер турбай материал. Мыйзам 2004-төн баштап Акаевдин эмеси менен кийин кайра мына мэриянын токтому менен өтүп атат баланс эмегечи. 8 жарандын кызыл китеби колдорунда бар. Баса, дагы бир маселени кошумчалап айта кетели. Архитектура кызматкерлери экинчи тарапка да кызыл китеп жасап берүүгө убада бериптир. Бирок кызматы үчүн $1000 талап кылганын айтат. Ошентип жыйынтыгында эки тарапта $1000 акча таап берсе, алардын да колдорунда документтери кадимкидей мамлекеттик акт китеби болот деген тыянак чыгат. Силерге канча келдик, мэрия канча документ жасап бербей, $1000 деп турасызбы? Ана баяктан жасайбыз. $1000 документ болбойт, бул незаконный деп биз барбаган жер калбады. Мэрияга канча жол кеттик, эл токтолуп кирдик, турабы. Силерге бардык. $1000 менен турабыз деп болбойт, $1000 кам болбойт деп мыналар бар. Жалпы дачалардын аймагында 600 гектар жер Кубаныч Нурановдун карамагында. Бүгүнкү күндө жер тилкелерине тиешелүү маселелер сот иштеринде каралууда. Ошентип талаш тартыш туудурган жер маселесинде Нуранов менен шаардык бийликтин ортосундагы чечилбеген көлөмдүү жер жагдайы сотто каралууда. Эки дөп кагышса ортодо бейажал чымынөлөт болуп, жер алган жарандардын маселеси бүдөмүк бойдон калууда. Даткашардан Актилек Акылбек уулу, Бекзат Турдубеков, Жума топтому.
Келерки жумада Шадиевтин жашынган жери аныкталабы же тымызын чет жака качабы? Бул суроолорго жооп издейбиз. Ал аралыкта Атамбаевдин мамлекеттик резиденцияга салган ак сарайы текшерилеби? Экс-президенттин төргө салынган турагынын төркүнө такталабы? Бул да кызык. Өлкө башчысы Жээнбеков элди бөлгөндөргө чара көрөбү? Аны да анын чечкиндүү кадамдарын күтөбүз. Эң негизгиси келерки жумада аталардын эрдигинен бүткөн жеңиш майрамынын 73 жылдыгын белгилейбиз. Тынчтык заманды тартуулаган аталардын кайратына, эрдигине, күжүрмөндүгүнө терең таазим жана бүтпөс алкыш айтып көрсөтүүнү жыйынтыктайм. Сиздерге бир жума ичинде болуп өткөн окуялардын орчундуларын сунуштаган программаны мен Мерим Абдилажанова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламат болуңуздар.